Эми өкмөттүн отчетун карап отурсак, чын эле мындай реалдуулуктан бир топ алысырактайдан кени өкмөт жасап аткан өзгөртүүлөрдү эл карапайым адамдар жон териси менен сезиш керек. Бизде ошондой нерселер болбой атат. Бирок албетте баягы коопсуз шаарды ишке ашырууну мен абдан колдойм. Тескерисинче бул жаатта өкмөткө жардам бергенге колуман келишинче даярмын. Ошол эле мына Бишкек шаарында айрым микрорайондордо жана камераларды орнотуп, скорыйлардын батыраак келишин камсыздаган электрондук форматка өткөрүү сыяктуу иштер болуп атат. Бирок бул абдан эле жетишсиз. Мына санариптешүү жылы деген менен биз эч кимибиз сезбей атабыз. Мына азыр мамлекеттик каттоо кызматына барып штраф төлөйм же машинени сатканда башка машинанын документин алам деп көрсөңүз, очередке туруп сизге 3 сааттан кийин кезек келет. Ал жерге барсаңыз 1-2 эле терезеде анда иштеп атат. Ошон үчүн электрондук өкмөт азырынча бизде толук түзүлө элек. Бүгүнкү отчетуна сиз өзүңүз депутат катары кандай баа бердиңиз? Андан кийин кандай сунуштарды айтасыз? Мен кошуна өлкөнүн жарандары Өзбекстан, Тажикстандан келген ишкерлерге, келип иштеп аткан адамдарга патент системасын киргизүү аркылуу Кыргызстандын өкмөтүнүн бюджетине бир жылда 1 миллиард сом түшүрүү демилгесин айтам. Азыр расмий мен өкмөттөн маалымат алдым. Тажикстан, Өзбекстандан биригип 216 адам Кыргызстанга келип бир жылда 2018-де иштөөгө уруксат кагазын алыптыр. Алардын саны 100 000. Мурда Өзбекстандан, Тажикстандан келген жанагы кара жумуш кылгандар Ош менен Жалал абадта болсо, азыр Баткен, Ысык көл, Чүй, Бишкек баарын каптады. Нарындан бери Өзбекстан, Тажикстандан келген кара жумуш кылган биздин кошуна өлкөнүн жарандары. Каттоодо турганы мамлекетке расмий патент алып налог төлөгөнү 218 адам. Бул абдан мындай күлкүлүү көрүнүш. Ошол жактагы акчанын бардыгын азыр МВДнын 10-бөлүмү милициялар аларды жанагындай кылып, орусча айтканда крыша деп коет го, крыша болбой, тескерисинче ошол акчанын баарын биз бюджетке бурушубуз керек деген демилгени айтайын деп атам. Андан сырткары Ак Ордо ТЭЦ-2де 7000 адам үйүнүн кызыл китеби жок жүрөт. Ошол маселени чукул чечүүнү жана жалпы эле ушул өкмөттө көп кыскартууларга барууну чакан, мобилдүү, мындай энергичный өкмөт түзүңүз деген сунушту айтам.